Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulika Адам эмнеге жаралды? Жашоо эмнеден турат? Аалам кандай айланат? Ата-эне ким, жубай ким, бала ким? Атыл деген ким болуш керек? Мамлекет кандай түзүлөт? Саясат кандай жүргүзүлүш керек? Мунун баары тиричилик. Суроолор көп, жообу да арбын. Кимдики туура, кантсе болот? Түшүнүк пикирден башталат. Чогуу пикирлешели. Акыл калчап көрөлү. Ауzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulika ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Hurmattуу Kırgız elim, hurmattуу Kırgızstan turgundары, hurmattуу ата журт. Assalamu aleykum eneler, atalar, ağalar, ineler, karındaşlar. Muna бүгүн да Аллах Субхану ва Таала өзүнүн чексиз мээримдүүлүгү менен бизге бүгүнкү күндү дагы жашоого насип эткен экен. Сиздер менен ушул оба аркылуу жолугушуп, сиздер менен саламдашып, бүгүн да түз эфирде сиздерге өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүздү, сиздердин жүрөгүңүздөрдөгү болуп жаткан көйгөйлөрдү бөлүшүү үчүн сунуш кылып отурабыз. Алло. Алло. Саламатсызбы? Отан сиз, атыңыз ким? Перизат. Перизат. Мен сизге бере турган суроом, азыркы кезде Кыргызстанда мектеп окуучуларына ылайыкталган ислам боюнча окуу жайлар барбы? Мектеп курагындагыларга ылайыкталган, э? Ооба. Мен муну чынын айтсам, Перизат, анча кабарым жок экен, бирок мен сага бир кеңеш берейин. Жакында гана Кыргызстанда алгачкылардан болуп тарыхта биринчи жолу Кыргыз Республикасынын тарыхында ислам сайты ачылган, Ислам KG деген. Мына ошол сайтка кире турган болсоңуз, ошол сайтта ушул маалымат бар болуш керек, кайсы окуу жайлар бар экендигин издеп таап алсаңыз болот. Азыркы күндө Ислам KG деген бул маалымат порталы деп аталып калды. Тагыраак айтканда өтө чоң кызматтары да бар. Ошондуктан кимдерди мына ушундай маалымат кызыктырса, окуу жайлар жөнүндө, мекемелер жөнүндө, деги эле ислам жөнүндө кызыктырса, ошол сайтка, ошол порталга кирип тапсаңыздар болот. Бизде байланышта дагы бир радио окуучу. Алло, саламатсыздарбы? Кудайга шүгүр. Муктарбек байке, саламатсызбы? Кудайга шүгүр, карындашым. Ишиңизге ийгилик каалмакчымын. Бишкектен мен Нуржан деп келип жатам. Нуржан. Азырчы ислам динин туткан кээ бир адамдарчы башка ислам динин тутпастан башка диндерге кирип жатпайбы? Ошого сиздин ой пикириңиз, көз карашыңыз кандай? Рахмат, Нуржан. Албетте биздин эли жерибизде тынчтык болуусуна анчейин деле кызыктар болбогон өлкөлөр бар. Буну жашыргандан биз кыргыз эли Аллах Субхану ва Тааладан табиятыбыз бай, жанагы бай кендерибиз бар. Азыр аларды кендерди казып алууга биздин анчанын деле мүмкүнчүлүгүбүз жок да. Биз нефти боюнча түзүк орунда турабыз, нефти запасы боюнча, темир кени боюнча, алтын кени боюнча, жана Менделеевдин таблицасындагы 105 элементтин баары Кыргызстанда бар. Буга ишенип коюңуздар. Муну дүйнө жүзүндөгү экономикалык монополист монстрлар да билет. Жана алар Кыргызстандын карыздан чыгып кетүүсүнө анчейин деле кызыктар эмес. Демек, Кыргызстан бириксе, бир динде болсо, бир дасторкондо кеңешип иш кыла турган болсо чыгып кетет бул кыйынчылыктан. Жок, чыкпас үчүн бизди бөлүп жарыш керек. Бир үйдө 5 киши болсо, 5 динде болуш керек. Ырк кетиш керек. Бир көчө экинчи көчө менен ташбараң ойнош керек. Мына ошол максатта атайын секталар бизге жөнөтүлөт. Балким ал секталар өздөрүнүн элинде запрещен. Өздөрүнүн элинде тыюу салынган. Бизге келет, биздин закондорду карасаңыздар, бул биз демократиянын аралынан демократиянын мекенин айланып кеттик. 10 эле киши чогулса, бир секта ачууга укугу бар экен биздин закон боюнча. 10 чогулабыз да, биз кепичке сыйынуучулар деген секта ачып ала беребиз. Анан бизге башка жактан акча келет дагы, акчадан кыйналып тургандарга барып, мына сен биздин кепичибизге сыйынгын, сага мынча сом айлык берип турабыз ай сайын дейбиз. Албетте баары бир сыйына берет. Ал динди билбейт. Ошентип отуруп, анын үйүндө проблема башталды. Өлсө көрүндө проблема башталды. Коомдо эмне болду десе, коомдо биримдик кете баштады. Менин көз карашым өтө терс буга. Мен биринчиден альхамдулилла мусулман болгон үчүн, мусулман атанын уулу катары, мусулман келечекте урпактардын урматы үчүн мен буга каршымын. Жана мен ойлойм, мага ошондор 80% Кыргызстанда. Бүгүнкү күндө бийлик да муну түшүнө баштады. Элдин эң жанагы талуу жери анын дини.
Эгер элди байытамын, элдин дараметин көтөрөмүн, даражасын көтөрөмүн десе, аны динин көтөрүш керек. Динден ажыраттыбы, ал тебеленде калат. Мына Советтер Союзу эмне болду? Дүйнөнү дүңгүрөттүм дейт. Балесине дүңгүрөтүп, азыр ошо дүйнө бир пенсионерине бир тыйын берип койгон жери жок. Мына биздин мойнубузга түшүп отур. Кесепети дагы канча кылымдарды каратат ким билет. Ошондуктан мен албетте аларды уртокмокко алып айдап чыгыш керек дегенден алысмын. Эч бир адамдын запкы жөөгө мындай бир негиз жок. Анын үстүнө мыйзамга жол бербейт. Биздин колубуздан келген аларга түшүндүрүү. Биринчиден, алардын туура эмес динде экендигин түшүндүрүү жана түшүндүрүүдө жол сен тозокко түшөсүң эмес. Алардын чыныгы дин эмне экендигине түшүнүгүн алып келүү жана чыныгы диндин фазилети эмнеде түшүндүрүү жана келечек жөнүндө толук маалымат берүү. Ал эми бийликтин алдындагы милдет менимче мындай секталарды бизди бөлүп жарууга багытталган кыймылдарды киргизбөө аракетин алуу керек. Себеби аздыр көптүр биз бийликке бул полномочияны бергенбиз, аманат кылганбыз, биздин коопсуздугубузду бергенбиз жана биз мамлекетти азыр каржылоочу биз элбиз. Бизде байланышта дагы бир радио угуучу. Алло. Алло, саламатсызбы? Кудайга шүгүр. Менин атым Найзира, мен Бишкектен чалып чыктым. Мен суроо берейин деген, көз ачыктарга ишенсе болобу? Аларды теге Алла Таала аларга өзүнүн бир эмесин берген деп айтат го, ошол чынбы? Рахмат, Назира. Өтө кызык суроо. Бүгүн ушундай бир эмоцияга түртө турган суроолор келип жатат. Мен көз ачыктарды ушу Кыргызстанда көп көрдүм, аябай. Өзү дин өнүгүп бараткан жерлерде, же болбосо элдин динге кызыкчылыгы күчөй баштаган жерде ошону ар түрдүү бала бетерлер чыга берет экен. Мен бир окуяны айтып берейин. Ошто Сулайман тоого бир шаардын үстүнөн көрөйүн деп чыгып баратсам, Сулайман тоонун боорунда кичинекей үңкүрлөр бар. Ошол үңкүрлөрдө бир 10 чакты келин отурат. Татнакай кийинип алган, балким ичинде намаз окугандар да бар, окшо жолукчандар да отурат. Анан бир ак топучан молдоке отурат. Анан бир келинди, бир кайненеси зордо бир үңкүргө тыгып атат. Бир келинди колунан кармап алган апасы, мына ташты мына жерден мындай сыйкаланып өт депчи. Бирөөсүн деген жанагы жылгаяк дебейбиз го бала кезде, горка. Ошо горкадан түртүп атат. Ал келин томолонуп барып ылдыйга түшүп атат. Кайра өйдөнөн томолон. Мындай аны түшүнбөгөн адам четтен караса бир бул артисттер ушундай кийинип алып шоу коюп атабы деп да ойлоп кетесиң экен. Анын алдына барганда тиги молдокеден сурадым. Айланай молдоке, бул эмне дедим. Десем молдоке мага айтып атат. Эми ушу бир Кудайдын жаздыгы болуп ушу кыздарыбыз боюна бүтпөй аткан экен. Мына ушул ыйык Сулайман тоого келип, мына жерден мынтип сыйкаланып өтсө, мына үңкүргө кирсе, мына ташты өпсө, буларга Аллах субхана ва таала перзент берет дейт. Менин тиги молдокеден сурап калганыма келиндер да кулагын төшөп калды, тыптынч болуп калды. Анан мен чындап эле түшүнбөдүм да. Анан сураганда ушуну жооп бергенден айттым. Молдоке, мындай ишти биз жакта эркектер кылат. Силер Сулайман тоо кылабы? Дедим. Дедем, келиндер бышкырган бойдон качып кетти. Молдоке мени жаман көз менен карап калды. Себеби мен анын бизнесин бузуп койдум. Көрсө ал акча алат экен анын үчүн. Ушундай мына Ош базарына кире беришти да, канча бизнесмендер бар. Эми булардын кылып аткан иши албетте капырлык жана булар тозокко түшүүчүлөр. Бул менин сөзүм эмес, бул Аллах субхана ва тааланын сөзү. Көз ачыктык, бакшылык бүт баары жинден. Кимки келечекти айтам деп атабы, демек бул көз ачыктык. Келечекти айтам деп атабы, бул көз ачыктык. Келечекти эч ким билбейт. Аллах субхана ва тааладан дин алып келген пайгамбар Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга Аллах субхана ва таала өзү айтып атат: "Я Мухаммад, келечекти сен да билбейсиң" dedi. Пайгамбар билбеген келечекти Ош базарындагы бир көз ачык билет экен. Бул такыр кызык нерсе. Анан дагы бир нерсе, жанагы малы жоголуп кою жоголгондор ушу көз ачыкка келип таап алатмыш. Ушуга келсе айтып берет экен каерде бекинип жаткан. Ал көз ачык акмакпы? Өзү барып алып албайбы? Эмнеге? Биринчиден, экинчиден бул адамдарга параллельный болгон дүнүйөлөр бар. Ошолордун бири жиндер дүнүйөсү. Жиндер дүнүйөсү мына ошол көз ачык бакшылардын денелерине кирет, алар менен алакада болот. Жана аларды жинди кылат. Кыргызда жинди деген сөз жиндүү деген сөз. Ошо жин кирип, ошол адамды сыйкырчы кылып, башын айлантырып, тууган уруктарын ар беле кылып маскаралап ойнойт. Мага ишенип алган жана динден кабарсыз болгон добровольный жиндилер бар. Аларга барып жол аштырып, аларга барып дуалаттырып, ар беле кылып ойногондор бар. Булар эмне болду десе, булар күйдү.
мына ошону тезден токтотуш керек. Ла илаха иллаллах деген сөз бир Кудайдан башка биз сыйына турган, биз үмүт кыла турган нерсе жок деген сөз. Ла илаха биз сыйынуучу деп атат. Иллаллах Кудайдан башка. Үмүт кыласыз бир Кудайдан, коркосуз бир Кудайдан, суранасыз бир Аллахтан, бакшыдан эмес, көз ачыктан эмес, анын ичинде жинден эмес. Бул жиндер дүйнөсү менен болгон жиндер дүйнөсүнүн табияты бул реалдуу табият, бул болуп аткан табият. Жана муну билип коюп ар бир мусулманга, ар бир кызыккан адамга өтө орчундуу маселе. Анткени адамдар таза жүрмөйүнчө, арамдан тыйылмайынча жиндер алар менен ойногонун койбойт. Качан гана адамдар дарат менен, намаз менен, качан гана жанагы мусулмандын чеби деп коет, дуалары менен өздөрүнө дем салып жүргөндү үйрөнмөйүнчө, алардын тегерегинде жиндер, бакшылар, көз ачыктар. Мындан Кудай бизди сактаган болсун. Бизде байланышта дагы радио угуч. Алло. 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 Алло, саламатсыздар. Кудайга шүгүр. Атыңыз ким? Мен Бишкектен Нурила. Нурила. Мен сизге суроом бар эле да. Мисалы үчүн кыргыз элинде кыздар илгертеден бери эле, эзелден бери эле Кыз Сайкал, Жаңыл Мырза, Курманжан Даска деген улуу кыздардан, аялдардан чыккан инсандар. Эч кимиси чүмкөнбөй эле кийинип келген. Эч качан? Алло. Угуп атам. Алар эч качан чүмкөн алып жүргөн эмес, ат жалында эркектерден кем калышпай ойногон, курал жаракты колдоно билген. Анан азыр силер ошо ишенесиңерби азыркы кыргыз кыздарына жанагындай чүмкөнүп кийинип жүргөнгө болот? Нурила, мен сизге бир суроо берейин. Алло. Да. Нурила, сиз ошо Кыз Сайкалга окшоп найзалаша аласызбы өзүңүз? Биз мисалы үчүн кыргыздын кыздары көбүнчөсү если башына түшсө. Сиз ошо Кыз Сайкалга окшоп күйөөңүздү өлтүрө аласызбы? Иә. Алло. Да. Мен сизден сурап атам да, сиз да Кыз Сайкалга окшоп найзага түшө аласызбы манас менен? Эгер башка түшсө байтал жорго дегендей биздин кыргыздын кыздары андайга сөзсүз барат. Рахмат, мен сурооңузду түшүндүм. Бул биздин таң калам да. Тоба кылдым дей турган заман болуп атат. Мага ушу байланышка чыккан карындаштарыбыз эми 18-20 тегерегинде кыздар кантип кийинүүнү сурайт. Ал эми 40тан өтүп калган эжекелерибиз эмнеге сиздер биздин кыздарды кийинтирип атасыңар деп кыйналат да. Бул кызыктай бир муун болуп калган окшойт. Айланып кетейин эжеке, эми сизди дагы ушу жылаңач жүрсөңүз, сиздин фигураңыз кимге кызыгы бар, мен билбейм. Жездем эле буйрукса жакшы болот эле ошо сиздин сулуулугуңузду көрүп. Биринчиден, экинчиден эми чүмкөнүү деген эмне? Сиз каяктан угуп алгансыз билбейм. Курманжан атканы жана колуңузга 50 сом түшүп калса көрүңүзчү сүрөтүн. Алда чачың кыркып алган бекен. Же мини юбкада бекен. Карабайсыздарбы? Жаңыл Мырза деп коет, Сайкал деп. Бул Советтер Союзунун бизге буларды герой кылып, аялдарды күйөөлөрдүн үстүнө үстөмдүк кылуу үчүн кайрадан жазылып чыккан эпостор булар. Чындыгында Сайкал деген каргыш тийген аял. Мындай алып караганда. Эрин өлтүрүп тынды. Жаңыл Мырза кандай болду? Буларды пример кылуу менимче тетирисинче биз оң каармандарыбыз бар го. Эмнеге биз Каныкейди айтпайбыз мындай маселеге келгенде? Каныкей чүмкөнүп эле жүргөн, элечек менен. Эмнеге Айчүрөктү айтпайбыз, Шөкүлө менен жүрөт? Эмнеге биз ушуга келгенде эле миллиардтан бир чыккан бир эрин өлтүргөн Сайкалды айтып калышыбыз керек? Менимче эжекелер түшүнүктү өзгөртүү керек. Эми ар ким өзү билет, кааласаңыздар жылаңач деле жүрө бериңиздер, азыр биз көрүп деле жатабыз. 80ге чыккан кемпирдин деле 18 жаштамын деген. Бизде байланышта дагы бир радио угуч. Алло. Саламатсызбы? Кудайга шүгүр, ким экенби? Мен атым Жылдызбек болот. Ошо суроо берейин дедим эле мен. Жылдызбек. Бул ырчылар деп коет. Мисалы үчүн ислам дининде ырчылар шайтан атанышты да. Анан булар бейишкете же тозокобу? Жылдызбек, мен дароо эле жооп берейин. Мен аны билбейм меним. Бейишке киргизүү же болбосо тозокко киргизүү бул Аллах субханаху ва тааланын өзүнүн жеке прерогативасы. Кимди кааласа кечирет, кимди кааласа кечирбейт. Бирок бир достоверный өтө сахих айтылган кеп бар. Аллах субханаху ва таала кимди кааласа кечирет, эгер кааласа бир нерседен башканын. Ал эмне десе, ал ширк деди. Аллахтан башкага сыйынганды, Аллахтан башкадан үмүт кылганды, Аллахтан башкадан суранганды кечирбейт деди. Ал эми исламда музыканын орду боюнча да мен жана башында айткандай Ислам Кейджи маалымат порталына кирсеңиздер, ошол жерде ушул жөнүндө маалыматтар бар. Ислам жөнүндө биз туура маалымат берсек гана адамдар ушу исламды тандап алат.
Адамдын табияты, Аллах субханала таала адамды ушунчалык жакшы көргөндүктөн адамдын табиятын ушундай кылып жараткан экен. Жакшы жана жаман жөнүндө туура маалымат бериле турган болсо адамдар жакшыны тандап алат дейт. Бүгүнкү күндө эмне үчүн адамдар жакшыны тандап албай атат десе, биз жакшы тууралуу, ислам тууралуу туура жана жеткиликтүү маалымат бере албай жатабыз. Буга чейин атеисттик көз караштагы чиновниктер тоскоолдук кылып келген болсо, эми мындан буягы биздин бир аз кедейлигибиз тоскоолдук боло баштады. Дагы алдыда кандай тоскоолдуктар болот, бир Аллах өзү билет, бирок ошентсе да биз колубуздан келишинче аракет кылышыбыз керек болуп атат. Биз башында айткандай бизге эч качан арабтардын кылып бергени, кытайлардын кылып бергени, түрктөрдүн кылып бергени Аллах аларга ыраазы болсун, бирок өзүбүз кылганыбызга жетпейт. Ылайдан болсо да өзүбүз мечит салалы. Ылайдан болсо да өзүбүз көпүрө куралы. Кара кагазга болсо да өзүбүз китеп чыгаралы. Бүгүнкү күндө мына азыр Бишкек шаарында курулуп аткан үйлөрдү караңыздар. Алхамдулилла, акча жок деп сокур адам айтат. Элде акча пайда болуп калды. Жашоо, Кыргызстандагы жашоо, республикадагы эң арзан жашоолордон. Кудайга шүгүр. Бүгүнкү күндө ким начар жашап атат десе, менимче жалкоочулар, жалкоолор жашаганды билбегендер, жана демагогдор. Отура бергендер, муну жеп атат, эчтеке болбой атат, муну уурдап атат, эчтеке болбой атат деп убактын ысырап кылат, өзү эчтеке кылбайт. Алар Советтер Союзунда деле ошондой жарды жашагандар. Алар коммунизмде деле ошондой жарды жашашат. Алардын табияты ошондой. Эми аларды оңдоо үчүн эмне кылыш керек десе, аларды биз мындай кыл, мунугу жашоого өт деп үгүт жүргүзүп койбосок, кыяматта алар албетте келип бизди жакалайт. Сен билген турбайсыңбы? Эмнеге айтып койгон жоксуң? Эмнеге сен тыйыныңды аядың? Ошону билген адамдарга айттырып койбойт белең деп. Анда кандай жооп бересиз? Ошондуктан урматтуу радио угуучулар, жана Аллах субханала таала байлык урап өткөн, байлык неематын берген бир туугандар, келиңиздер. Элге кайрылалы. Элге өзүнүн динин табууга жардам бериңиздер. Ушул уктурууларды, көрсөтүүлөрдү орозо айында ар бир иштин сообун Аллах субханала таала өзү билет. Ал орозо айындагы сооптордун баасын биз билбейбиз. Балким бир тыйыныңызга келген соопту өмүр бою иштеп таба албай калат элеңиз. Мына ошондо артта калбастан азыртан аракет кылалы, байланышты биз менен түзүңүздөр, жардам бериңиздер, урматтуу братарлар. Жана ниет кылган болсоңуздар, ниетиңиздерди Аллах субханала таала кабыл кылган болсун. Бизде байланышта бир радио угуучу бар экен. Алло. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Брадар, ушу сиздин кылып аткан дааваттарыңыздан Кудай өзү ыраазы болгон болсун. Амин. Жана ушу сизге ушундай бир суроо бергим келип турат. Көчө күнү ошол КТР телеберүүсүнөн ушундай передача болду. Жана ошол жерде ушундай талкуу кылышты. Ата журт партиясынын тең төрагасы ушундай айтты да. Биз жетекчини шайлашта, тандашта ошонун ыймандуу, Кудайдан корккон боло турган тандашыбыз керек деди. Эми ошол сизден ушундай башкалардан өзгөчөлөн ушундай суроо бергим келип турат. Исламдын, мусулмандардын жетекчилери кандай болуш керек? Жана ушул мусулмандар кандай жетекчини шайлашыбыз керек? Ушул жөнүндө айтып берсеңиз. Рахмат. Мен атыңызды сурабай калыптырмын, урматтуу брадар. Бирок ошентсе да бул сурооңузга Аллах сизден ыраазы болгон болсун. Бул албетте ар бир мусулманды бүгүнкү күндө кыргыз мусулманын ойлонтура турган нерсе. Бизди мынагу шайлоолор ушунча жыл алдап келди. Маймылды да сиркте мындай алдабайт, чындап айтканда. Аябай бизге шайлоо учурунда шоу коюшат, аябай шоуну коюшат. Арак десең аракка киринтет, ушу эки бир тууганды да уруштурганга чейин алып барат. Анан өзү өтүп алгандан кийин анан аны издеп таап алгандан кийин билгенин кылып отурат. Анан 6 айда бир барып туруп, мен округумда болдум деп келет. Анан келгенден кийин дагы өзүн билген. Эми алардын дагы айтканы туура, бир нерсе десе, мен силерден сатып алганмын дейт. 2 бутылка аракка сатып алгам, эмне претензияң бар мага дейт. Эми бери дагы бир күлө турган маселе. Бир канча атаандашка эл бөлүнөт да, мынауга деп кандидаттарга. Өтүп кеткен кандидаттын адамдары балким моралдык жактан кичине канааттанбаса, калгандарын тиги депутат Шоркелде карап да койбойт экен, булар мага иштеген эмес деп. Мына ушундай. Урматтуу. Калайык, демек, мынагу келе жаткан шайлоодо да мындай акмакчылыктар болот албетте. Бул депутат акелер жөндөн ыймандууларга бошотуп койбойт экен. Анткени булар буга аябай көп акча кетирет экен шайлоого өтүш үчүн. Биз өзү да катышкан үчүн билип калдык бул нерсени. Башка округдардагы мына мракобесие деп койсо, караңгылыктын сазын айта көрбөй эми. Энциклопедия жазса, дүйнөлүк демократиянын мындай кылбаш керек деген энциклопедиясы бизден чыгыш керек эле өзү. Эми ушуга карабай туруп,
биздин эл качан гана оңолот десе, Аллах субханаху ва таала айткан формулага өткөндө. Мен эч бир коомду өзгөртпөйм, ал коом өзүндөгүн өзгөртмөйүнчө деди. Демек биз өзгөрбөйбүз. Такыр өзгөрбөйбүз. Өзүбүздөгүн өзгөртмөйүнчө. Өзүбүздөгү эмне десе биздин мамилебиз. Мейли ошо президент шайлоодо, мейли айыл өкмөтүн шайлоодо, мейли депутат шайлоодо. Биз аны карай турган критерийибиз эмне болуу керек десе, албетте иман болуу керек. Биринчи орунга иман чыгуу керек. Анын байлыгы, сүйлөй билгендиги, таза жүргөндүгү эмес. Ал артистчилик, сырткы белгилер. Адамдын ички белгиси, өзөгү болуш керек. Сиз бир тамды евро ремонт салынганына карабай туруп, фундаменти жок болсо албайсыз ал үйдү. Ошондой эле адамдын фундаменти иманы жок болсо, мына көрүп атабыз азыр көргүлүктү. Кана бир депутатыңыздарды кармап көрүңүздөрчү. Мунун бардыгы эмнеден десе, эл өздөрү ушуну тандап алды. Ар бир эл өзүнүн парламентине татыктуу, айыл өкмөтүнө татыктуу. Эгер эл күчтүү боло турган болсо, эл имандуу боло турган болсо, имандуусун тандап алат албетте. Кантип эле имандуу эл бир имансызды тандасын, айыл өкмөткө болгондо да. Ошондуктан бул өтө туура коюлган маселе. Бирок көч бара оңолот дегенде, азыр бийликтегилерибиз да Кудайга шүгүр иманга келип жаткандар бар. Мечиттерден көрүп калабыз алардын көптөрүнүн намаздарда. Бул эмнеге белги десе, балким анын жүрөгүндө эмне бар экенин Кудай өзү билет. Бирок ички белгилер, имандын белгилери пайда боло баштады. Имандын белгиси эмне десе, албетте намаз. Намаздан башка белги жок. Кээ бир биздин шоркелде байкелерибиз айтат, жүрөгү таза болсо болду деп. Ал эмне, хирург бекен, кардиолог бекен жүрөгүн ачып карагыдай. Жүрөк кантип физиологиялык таза болсун? Ал канга буланып жатпайбы? Жүрөктүн тазалыгы ал адамдын өзүнүн оюн акылы. Ал эми белгиси эмне десе, Аллах субханаху ва таала имандын белгиси эмне десе, намаз деп айтат. Намаз окуйсуң демек имандын белгиси. Эми айткандар бар, намаз окуп деле кылгылыкты кылып аткандар бар го деп. Ким эмнени көргүсү келсе ошону көрөт. Ким акты көрөм десе акты көрөт. Зебра бар го жанагындай ат. Ала була ат. Кимдир бирөө айтат экен, бул ак аласы бар кара ат десе, кимдир бирөө айтат экен, кара полоскалары бар ак ат деп. Ким каягынан караса ошондой болуп көрүнө берет. Жакшылыкты карай турган болсок жакшылыкка кетебиз, жамандыкты карасак жаманга кетебиз. Бирок биздин кыргыз элдин мына саздан чыгуусу бир гана жол менен, бул көзү ачылуусу керек. Мен жана бакшылык деген жокмун, көз ачылуусу мына заман, бул өмүр бир жолу бериле турбайбы, муну татыктуу жашап өтүш керек турбайбы? Жана биз татыктуу жашасак гана келечекте жашообуз жакшы оңолот турбайбы? Эми ким көрүп келиптир десе, ким көрүп келгенин сурап эмне кыласың? Аяка барганда уже бар турбайбы дегенде уже кеч болуп калат. Ошондуктан азыртан аракет кылуу керек. Келиңиздер чогуу бололу. Аллах субханаху ва таала мээримдүү зат биздин элибизге рахмат кылсын. Эл жерибизди тынчтык менен ыргылсын. Асманыбызды ачык кылсын, чоңдорубузга иман жана топуктук берсин. Өзүбүздү такуулардан кылган болсун. Жана жалпы эли журтубузду кечирген болсун. Алардын катарында могу ошол күнөөкөр жупуну бир персонаны да кетирген кемчиликтерин кечирип, сиздерден да таазим этүү менен кечирим сурайм. Эмки жолугушууга чейин. Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.